Жалал Абад шаарында тарых жана маданият аталышындагы форум өттү. Бүгүн 29 майда Барпы театрында Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата тарых жана маданият аталышындагы форум болуп өттү. Ага шаар мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова, шаардык кеңештин депутаты Каныбек Маманов, тарыхчылар, мекеме ишканалардын кызматкерлери, мугалимдер жана студенттер катышты. Автономиялык область түзүлгөндө бул оңой олтоң болгон эмес. Бир нече жолу биздин улуу инсандарыбыз кайра биз байыркы элбиз, биз улуу элбиз, биз өзүбүздүн аймак болгондон кийин, элибиз болгондон кийин ушундай область түзүшүбүз керек деп айтып жүрүп, ошол областька жетишкен. Азыркы Кыргыз Республикасы негизинен өзөгүн түзгөн Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө өзүнүн өмүрүн арнаган, эбегейсиз зор салымын кошкон улуу инсандарыбызды айта кетпесек болбойт. Алардын сап башында Ишенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу элин жерин сүйгөн инсандарыбыз болгон. Жалал Абад шаарында мындай форумдун өтүп жатышы чоң сыймык экени баса белгиленип, мамлекет катары калыптанышыбызга жанын аябай, келечек муун үчүн күрөшкөн улуу инсандар жөнүндө баяндамалар жасалып, аларды эскерип даңазалап туруу бүгүнкү муундун милдети экендиги баса белгиленди. Тарыхсыз калк, тамырсыз бак дегендей, накылке бекерин айтылбасы керек. Кыргыз элинин миңдеген жылдар бою басып өткөн тарыхы, маданият үрпада, када салты да ушул ата-бабаларыбыздын өткөн басым жолу менен тыгыз байланышкан. Кыргызстандын улут катары түптөлүшүнө салым кошкон тарыхый инсандардын эмгеги бай жана зор. Ошондой эле архивдик тарыхый видео тасма чагылдырылып, Барпы театрынын артисттери тарабынан Кубан Мамбетовдун Күкүрт болгон күндөлүк аталышындагы тарыхый драмасынан үзүндү коюлду. Мында сырткары тарыхый экспонаттардын көргөзмөсү уюштурулду. Албетте бул тарыхый окуяны эскерүүнүн мааниси чоң. Себеби дегенде биздин советтик үлгүдөгү эң алгачкы мамлекеттүүлүгүбүздүн башкаты ушул Кара-Кыргыз автономдуу областы болуп эсептелет. Анын негизинде Кыргыз мамлекети өзүнүн бир топ мындай эволюциялык жолдорун, этаптарын басып өттү да. Кара-Кыргыз автономиялык республикасы, андан кийин Кыргыз советтик социалисттик республикасы жана 1991 жылы эгемендүүлүктү алды. Менимче ушул эгемендүүлүктүн башаты ошол мындан 100 жыл мурда болгон биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө ээ болгондо турат да. Эске салсак, Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыккан, ага ылайык жерлерде форумдар, конференциялар жана башка иш-чаралар уюштурулууда.